Elhamdülillahi Rabbil Alamin. Ve salatu ve selamu ala nebina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Oruz ayına tiyişelүү, oruzonun өкүндөрүнө тиешелүү, орузого тиешелүү маселелер жана бул айда орuz айында көпчүлүк адамдар түшкөн каталар, фикхи эрежелерди өтөбүз орузого тиешелүү. Шейх Солих Фаузан хафизахуллах, Сауд Арабиянын муфтиси, алымдардын мүчөсү чоң алым, ошонун жазган орузонун өкүмдөрү деген китеби бар. Ошол менен ал сөзүн башында айтат, бул бөлүмдө орозонун важип болушу жана анын убакыты. Рамазан айында орозо кармоо, орозо деген бул исламдын 5 рүкүнүнүн бири. Буну Алла Таалам өзү парз кылган. Диндеги белгилүү нерсе. Муну адам билбей коюу болбойт. Исламдын 5 рүкүнүнүн бири туугандар. Муну тек гана бир илимдүү адам же бир молдо адам ошол билип, анан ошол үйрөтөт деген болбойт. Ар бир акыл эстүү мусулман адам, балагатка жеткен адам орозону билиш керек. Бул жана намазды билгендей эле. Исламдын 5 рүкүнүнүн бири. Орозонун парз экенине Аллах Таалам китеби Куранда дагы, пайгамбар алейхиссалату вассалам сүннөтүндө дагы жана уламалар биригип кен ижмада дагы парз экени ачык айкын. Бакара сүрөсүнүн 183-дөн 185 аятка чейин Аллах Таалам Куранда Я айюхаллазина аману кутиба алейкумус сиям. Эй иман келтиргендер, силерге орозо парз болду деген. Куранда келгенде билиңиздер, Ибн Масуд радиаллаху анхунун сөзү бар. Кулак салгыла, көңүл бургула, азыр силерге буйрук берилейин деп атат аткарышыңар үчүн, же бир нерседен тыяйын деп атат силер тыйылышыңар үчүн деген. Бул жерде дагы эмне деп атат? Эй иман келтиргендер, силерге орозо парз болду, силерге чейинкилерге парз болгондой эле деди. Шахр Рамадан аллази унзила фихил Кур'ан. Бул ороз айында Куран түшкөн, адамдарга хидаят болуп ачык баян менен. Кимде ким бул айга күбө болсо, анда орозо тутсун деген. Силерге орозо жазылды деген сөзү кутиба деген фурида, милдет болду, парз болду деген сөз. Фаман шахида минкум шахра фалиясум. Кимде ким ушул айга туш болгон болсо, ушул айга жолуккан болсо, анда орозо тутсун дейт. Бул буйрук важип дегенди билдирет. Парз дегенди билдирет. Милдет дегенди билдирет. Ошондой эле пайгамбар алейхиссалату вассалам өзүнүн хадисинде, Бухариде келген хадисте бунияль ислам аля хамс деген. Ислам ушу 5 түркүгө бар. 5 негизи бар. Ошонун бири орозо. Эми хадистер толо белгилүү. Орозонун парз экенине, анын артыкчылыгы боюнча белгилүү. Ошондой эле мусулмандар дагы ижма менен мунун парз экени дагы белгилүү. Анна ман анкара кафара. Эгер кайсы бир адам мен мусулманмын деп туруп, орозону мойнума албайм, орозого ишенбейм, кабыл албайм, четке кагам, парз деп көрбөйм десе, Кудай сактасын, анда имандан ыргыйт. Жана жалкоолук менен, кайсы бир себептер менен орозо тутпаган башка абал, бирок бээде жүрөгү менен өзү чечим чыгарып, орозону четке каккан адамдын абалы башка. Кээ бирлер айтат да, мындай бул парз деле эмес. Жөн эле Мухаммад алейхиссалату вассалам байлар ачкачылыкты сезип, кедейликтерге жардам бериш үчүн эле болуп калган деп сүйлөгөн адамдар бар экен. Жок, бул Куранда, пайгамбар алейхиссалату вассалам хадисинде ижма менен бул милдет, намаз кандай парз болгон болсо. Жана орозодон парз болуунун даанышмандык. Биз Алла Таалам буйрук келгенде, ал нерседе эмне даанышмандык бар, эмне пайда бар деп карап отурбайбыз мусулман адам. Буйрук келди, аткарабыз. Себеби биз билебиз, Аллах Таалам ар бир буйругунда биз үчүн пайда бар. Пайдасын билбесек дагы бизге Аллах Тааламдын буйругу болгону жетиштүү. Ошондой болсо да бирок алымдар айрым даанышмандык хикмаларды эскерип кетет. Эми орозо тутуудагы шар'ий кээ бир хикмалардан орозо кармоодо адамдын нафси тазаланууга жана ар кандай ушу бир жыл аралыгында жугуп калган жаман адаттардан, жаман адеп ахлактардан арылууга чоң мүмкүнчүлүк. Себеби Аллах Таалам Куранда көп жеринде эскерген. Кимде ким нафсин тазарткан болсо, ал ийгиликке жетет. Кимде ким нафсинин сараңдыгынан улак болсо, ал кутулат. Адамдын нафси кирдесе жамандыкка тартат, белгилүү. Мына ошол ороз айында мүмкүнчүлүк экен нафсин тазартууга.
Себеби орозого тутканда адам баягы ачкачылыкта шайтандын каналдарын буат. Мындай шахваттан, жалкоолуктан, ар кандай нерселерден адам кадимкидей тосулуп калат. Шайтандын келе турган каналдарын буат дейт. Ачка болот, суусайт, алсырайт. Себеби шайтан деген бул адамдын ичиндеги кандарында айланып жүрөт. Адам курсагы тойгондо, суусундугу канганда ныксырап, шалдырап эмне кылат? Же жалкоолукка, же кайдыгерке, же шахватка качат. Ана бардык адамдарга белгилүү. Керек болсо кылам деген ишин дагы кылгысы келбей, каалоосу дагы алсырайт. Дүйнөлүк иште эле эмес, ибадатта дагы. Бул белгилүү жана курсактарын тойгузуп алганда адам эмне болот? Кылгың келбей эле отуруп калат го шалдырап. Мына ошондой дүйнөлүк иштеде дагы, ибадатта дагы. Ал эми орозо тутканда мына ушундай нерселерден адам оолак болот. Орозо тутуу менен дагы хикматтарынан бул дүйнөнүн акыбетин ойлоого жана шахваттарын, өзүнүн кумарларын, каалоолорун контролдогонго чоң жол. Өзүн тыя алганга, акыретке умтулганга, өмүрүн бир көз чаптырып карап ой жүгүртүүгө, өзүн эсеп-кысап кылууга, адам ушундай бир кыйынчылыкка келгенде байкасаңар, кадимкидей өзүнө ой салат, көңүл бурат. Мына ошо орозодо адам ушул өзүнүн жашап аткан дүйнөсүн кандай жактан алсырап атат, кайсы жактан боштук кетип атат, бүт карап көңүл бурат. Акыреттин азыгы кандай даярдап атат, ага көңүл бурат. Жана ошондой эле хикматтарынан кедейлердин, кембагалдардын, кыйынчылыкта жүргөн адамдардын дагы абалын сезүүгө да мүмкүнчүлүк болот. Орозо кармаган адам сууга чаңкайт, курсагы ач болот. Өзүнө окшогон бир туугандарынын башка өлкөдө жанагы көп жылдан бери ачкалчылыкта жүргөн, кыйынчылыкта жүргөндөрүн баарын сезе билет. Себеби орозо тутууда шарият. Бул белгилүү ниет менен ошо белгилүү нерселерден мейли жөө болсун, ичүү болсун, же жыныстык катнашка баруу болсун. Ушул нерселерден тыйылуу. Элестити адамга кумарына, напсисине каалаган нерселеринен ансыз жашалбай турган, ичип, жеп жашалбай турган нерселерден тыйылат. Өзүн тыйылат, карманат. Ниет менен бирок. Белгилүү нерселерден, жештен, ичиштен, жыныстык катнашка барыштан. Жана ошондой эле ушу менен орозо деп бузукулуктан жана наадандыктан тыйылат. Орозонун эң чоң негизги даанышмандыгы ушул. Орозо силерге парз болду, аягында айтып атпайбы, таква болушуңар үчүн деп, лааллакум таттакун деп. Айткан эмес да, силер ачка болушуңар үчүн, же силер кыйналышыңар үчүн, же силер арыкташыңар үчүн, же болбосо ичиңерди тазалашыңар үчүн, ден соолуңар чыңдаш үчүн деп айтылган эмес. Орозо парз болду, мурункуларга парз болгондой, силер таква болушуңар үчүн деген, оңолушуңар үчүн деген, акыретке бет алыш үчүн. Ошол орозо менен адам таквалыкка бет алат, оңолот, түздөлөт. Ушул хикматтарынан жана максаттарынан. Орозонун убактысы тутуу деген, кармоодо таңгы маалкы багымдат убакыты менен кирет. Жана шам убакыты келгенде ооз ачылат. Эртең менен багымдаттын убакыты кирип келүү менен ооз жабылат. Эми шам убакыты кирип келүү менен ооз ачылат. Бул белгилүү. Жана кара жип, ак жип деп мисалы келгени ошол таңкы убакыттагы ак менен каранын айырмаланышы. Ал эми ороз айынын кирип келгенин билген болсо адамга эмне важип болот орозо тутуш. Эми ошол ороз айынын кирип келгенин 3 жол менен билинет дейт. Биринчи жолу ошол айдын көрүнүшү. Мисалы мына Шабан айындабыз. Шабан айынын 29-унда ай каралып баштайт. Биринчи жолу ороз айынын кирип келгенин кантип билет? Ошо айдын көрүнүшү менен. Аллах Таалам Куранда айткандай: "Фаман шахида минкум шахра фалиясум." Кимди ким күбө болсо, ошо ороз айына анда орозо тутсун деп. Күбө деген ороз айына кирип келиши. Ал айды көрүш менен болот. Айды карап орозону тутуп баштагыла деген сөз. Кимди ким өзү айды көргөн болсо, адамдардын алыс башка жакта болсо дагы, ал адамга эмне болот? Орозо тутуш парз милдет болот. Ай дегенде ошо Шабан айын 29-унан баштап каралат. Бул биринчи жолу, биринчи түрү. Орозонун кирип келгенин аныкталышы менен 3 жолу да деп. Ошонун биринчи жолу ушул айдын көрүш. Экинчи түрү бар. Ушул жол менен эле кабар берсе, сизге
Ороз ай кирип келди, парс деген милдетти билесиз. Бул аш-шахадату аля ру'я. Ошо айдын көргөнүн башка бир адам кабарлашы. Же күбөлүк өтөт. Мен көрдүм деп кабар берет. Ал адам адилеттүү, жалган айтпаган, намазы бар адам болуш керек. Жанагындай алкаш же арактан баш чыкпай калган, жалган айткан, намаз жок андай адам эмес. Ошондой адилеттүү адамдын айды көрүшү жетиштүү. Ар бир адам көрүш шарт эмес. Мен да өз көзүм менен көрүшүм керек деп. Пайгамбар алейхиссалату вассалам доорунда да не дейт, Ибн Умардан келет. Ошо Шабанын 29-ында адамдар кайдимкидей айды издешет. Айды чыктыбы, чыкпадыбы. Ошондой сөз болду. Адамдар байкоо салып баштады дейт Ибн Умар. Анан мен дейт, Аллахтын элчисине саллаллаху алейхи вассаламга мен кабарладым, айды көрдүм деп. Абу Давудда, Ибн Хиббанда, Хакимде келген сох хадис. Анан пайгамбар алейхиссалату вассалам өзү да орозо тутту, жана адамдарды дагы буйруду. Кимдин кабары менен болуп атат? Ибн Умардын кабары менен. Мен да көрүшүм керек деген жок. Жок дегенде бир 10 адам кошулуп көрсүн. Сен менен кошулуп дагы бул көргөн адам барбы? Же сени көргөн адам менен күбөң барбы деп эч нерсе суралган эмес. Адилеттүү бир адамдын айды көрүшү менен орозонун кирип келгени аныкталды. Бул ошо күбөгө кабар иретинде же бир адамдын көрүшү. Мына ушул дагы жетиштүү. Үчүнчү жолу бар орозонун кирип келе турган. Ушул үчүнчү жол менен билет. Бул Шабан айы толук эле 30 күн болушу. Шабан айы 30 күн болгондон кийин кийинки күнү эмне болот? Орозонун биринчи күнү да. Аны 30 келсе дагы мен айды карап атам деп орозонун биринчи, экинчи, үчүнө жүрсө эле орозо кармабай жүрө бербеш керек да. Ошо кээ бирөө чаташат экен да. Айды көрбөй калсам эмне болот? Айды көрбөй калсаң анда 30-чу Шабан болот да. Андан арткысы биринчи Рамазан болот. Себеби дегенде могу хижриде айлар 29-нан жаңырып калат. Аны 30 деп толтурам деп жүрө бербеш керек да. 29-нан жаңырса биринчи Рамазан кирип келет. Эгерде жамгыр жаап, күн булут болуп, эч нерсе ошондой не деп коет, туман жанагындай кара булут каптап, айды көрүнүшүгө тоскоолдук жаралып турган болсо эмне кылат? Анда болду. Кабар берген да адам жок, айды көргөн да адам жок. Анда 30-чу Шабанга кирип барат дагы. Эртесүнү Рамазандын айынын биринчи күнү болду. Мына ошол Шабан айынын 30 күн толуктайт, 29-чу түндө айдын көрүнбөгөндүгү. Жамгырдын же булут каптап, ошондой тоскоолдуктар жаралат. Себеби пайгамбар алейхиссалату вассалам хадисинде келген. Абу Давудда чындыгында ай деп ошо 29 күн деп. Ошондуктан силер айды көрмөйүнчө орозону кармай бербегиле деген. Ошондой эле айды көрмөйүнчө оозду ачып салбагыла. Бул деген баягы орозонун акыркы 29 күнү. Эгерде кара булут басып калса, көрүнүүгө жол тоо болуп, тоскоолдук болуп калса, анда факдуруля. Факдуру деген мааниси анда Шабанды толуктагыла деген сөз. Шабан айы бүтсүн деген сөз. 30 күн болуп. Анан 30 күн болгондон кийин эртесүнү биринчи Рамазан айы болот. 30 күнү уже түндө саарлыкка туруу баштайт. Мына сүннөт жолу ушундай туугандар. Анан кээ эрте эле датаны бекитип коет. Болду, ай карайбыз, карабайбыз белгисиз. Кээ ошо 29-унда ай чыгып калса деле тутпайт. Шабанды толтурабыз. Бизде календарда ушундай бекитилген. Эми бул билесиздер, ушундай болуп келет ар өлкөдө. Эң негизгиси мына ушул 3 жол менен орозонун кирип келген жолун аныктоо жолдор. Андан кийин автору эмнелерди эскерип атат? Кимдерге орозо парс боло турган. Мына ушундай адамдарга орозо кирип келгени анык болгондон кийин кимдерге парс болот дегенде эскерип атат. Ар бир балагатка жеткен кудурети бар мусулманга орозо парс болуп саналат. Буларга парс эмес ушундай адамдарга. Алар кимдер десе, капыр адамга. Себеби капыр адам исламга кирбесе орозосунан пайда жок. Эгер орозонун ортосунда тобо кылып калып бир адам мусулман болуп калса, ошол күндөн баштап орозо тутуп баштайт. Саумал бакия калган, мисалы орозонун 15-инде 15 күн тутулуп калганда бирөө исламга кирип келсе, ошол күндөн баштап эмне кылат? Орозо парс болот. Мурунку 15 күн толтуруп беребиз, толтуруп бербейт. Эмнеге толтуруп бербейт? Ал кезде капыр болгон. Капырчылык кезинде орозого парс болгон эмес. Жанагы бизде мусулман болуп туруп, өзүнүн жалкоолугу менен кайсы бир себептерден карс болуп калгандар, алар толуктап берет. Себеби ал мусулман абалыгында орозону каза кылды. Орозону өткөрдү.
анын мойнунда кала берет деген сөз. Балагатка жете эле кичинекей балдарга да орозо тутуу милдет эмес. Эгер балагатка жетпесе да бирок айырмалаган бала болсо, же кыз болсо, түшүнгөн болсо, орозо тута берсе болот. Ал адамдын акысында эмне болот? Нафил болуп кете берет. Парс эмес, нафил болуп. Мындай чыкканда сообу жазыла берет. Ата-энесине да жазыла берет. Акылы кем жинди адамга орозо парс эмес. Мындай үзүрү бар, акыл эси жайында эмес адамды кыйнап, кимдердин жакындары болуп калса, орозо туттурам деп кыйнабаш керек. Ага орозо тутуу милдет эмес. Ошол акыл эси орунда турбай туруп деле орозо туткан болсо, ал адамдын орозосу туура эмес. Эмнеге туура эмес? Себеби ал акыл эси орунда болбогондон кийин ал ниет кылышты билбейт. Жана ошондой эле дагы ушуларга орозо тутуш милдет эмес. Ооруп калган адамга ошо оорун айынан орозо тута албай атат. Же сапардагы адамга. Мындай чыкканда ушул сапардагы адам жана ооруп калган адам орозо тутпай калса күнөөкөр болуп калбайт. Себеби орозо тутууга тоскоолдук жараткан алсыздыгы бар. Аллах Таала мурсат берген. Бирок орозо ошол үзүрү таркагандан кийин, ошол тоскоолдук жоюлгандан кийин кайрадан кайтарып берет. Кайдымки сапардагы адам өз жерине кайтып келгендей, же ооруп калган адам кийин оорусунан айыкканда канча күн кетирген болсо, ошончо күндү кайра толуктап берет. Бакара сүрөсүндө Алла Таала айткандай: "Фаман кана минкум маридан ав ала сафарин фаиддатун мин аямин ухор." Кимде ким ооруп калган болсо, же сапарда болуп калган болсо, анда башка күндөрүндө толуктап берет. Орозо силерге парс болду дегенде, бул угулганда аяттагы кайрылуу бардыгын камтыйт чындыгында. Бардыгына важип дегенди билдирет. Мейли өзүнүн жеринде болсун, сапарда болсун, соо болсун, оорулуу болсун, таза болсун, кайыс болсун, аялдардын этеккири келген о. Же төрөгөндөн кийинки жана 40 күндүк нифаста болсун, же болбосо из болуп калган адам болсун, комага түшүп калган. Ушулардын бардыгына өзүнүн акысында орозо парс болуп санала берет. Минтип түшүнүп албаш керек да. Ооруп жана комага түшүп калган адам: "Мен орозонун 15-ине кирип келдим, 15-ине өзүм эзиме келди. Эми мен калган 15-ин тутуп берем, мурунку 15-и тутуп бербейм" депчи. Ошондой эле нифастагы аял, же хайыстагы аял, же сапардагы, же оорудо. Кайсы адам: "Мен сапарда жүрүп 15-инде кайтып келдим жериме" дейт. Же 20-сында орозонун 20-күндө айыктым. Кандай абалда болсун, оорулуу болсун, соо болсун, сапарда болсун, хайыста болсун, нифаста болсун, же комада болсун. Мындай чыкканда орозодого милдет деген чакырык баарына акысында да кала берет. Ар кими ошол үзүр, ошол тоскоолдук жоюлгандан кийин кайтарып бериш керек. Бардыгына Аллах Таалам кайрылып атат. Лиатакиду вужубаху фи димамихим. Алардын акысында милдет деген ишеним болуш керек баарыбыз. Ушуну аткарып берем, кайтарып берем, толуктап берем, кутулам деген түшүнүк болуш керек. Ушулардын арасында кээ бирлерди ушул эле айда толуктап бере тургандар бар. Алар жанагы үзүрлөрү жоктор, сапарда эмес, оорулуу эмес, хайыста эмес, нифаста эмес, комада эмес. Алар ушул айда эле толук үзүрү жок бул адам. Бир жалкоолуктан, анан ар нерсе шылтоон айтып, же орозо учурунда сапарга келөө бар да, хыйла кылып чыгып кетет эс алууга. Ороз айына келгенде тур пакет алып сыртка чыгып кетет. Эч себеп болбосо деле. Жөн эле эс алыш үчүн деп. Хыйла деп коет, айла келдик. Мына ушул тоскоолдуктар болбосо, ошол адамдын акысында орозо кармоо парс болуп саналат. Өзүнүн жеринде, сапарда эмес, дени кары соо. Тек кана ушул этек кири келген менен, анан жанагы төрөттөн нифастагылар, алар када милдет, бирок качан милдет? Ошол тоскоолдук жоюлгандан кийин. Этек кири токтогондон кийин, нифасы токтогондон кийин алар кутулуп бериш керек. Ушулардын арасында мындай айтканда эки ыктыярда болгондор. Вахуал мусафир вал марид. Мындай каласа орозону тутпай эле, кийин карзын кутулуп берсе болот. Каласа тутса да болот. Ошондой эки түрдөгү категорияда адамдар бар. Булар кимдер десе, сапардагы адам менен ооруган адам. Эми өздөрүн карап көрөт. Мисалы кээ бир адам оорунун түрү көп да. Мындай ооруйт. Орозо тутса деле ал оорусун күчөтүп салбайт. Грипп болуп атат, жөтөлүп атат. Эми бир оорулары бар. Бирок орозосу ага оорчулук жаратпайт. Оорусун
күчөтүп салбайт. Ошондой эле бирөө сапарда жүрөт, сапары жеңил деле, кыйналган деле жок. Кааласа сапар деп оозун ачса болот. Алла тааланын уруксаты менен бул белгилүү. Бирок жок, ушул карыз кылып кийин дагы кыйналбайынчы тута берейинчи, сапарым кыйналган жокмун, жүрөм жеңил эле деп тута берсе болот. Ай сен сапардасың, күнөөкөр болуп каласың, Алла таала уруксат бербейди эле деп жүрбөш керек. Мына ушул ыктыярды берген сапарда кааласа Алла тааланын уруксатынан менен уруксатын алып туруп, берген уруксатты пайдаланып, колдонуп, оозун ачып жүрөт да кийин кайтып келгенде орозосун толуктап казасын кайтарып берет. Кааласа оозу ачык жүрө берет сапардан кайтып келгенче. Мына ушул ыктыяр берилген эки түрлүү адам. Экинчиси оору. Ал эми оорусу оор болсо, орозон айынан кыйналга турган болсо, анда ал эмне кылат? Оозун ачат. Андан кийин мындай жагдай абал болуп калат. Тоскоолдук бар. Тоскоолдук деп ошол орозо кармаганга уруксаты бар деген сөз. Же сапарында бар, же болбосо оорусу бар. Анан орозо күндүн 5-имден кийин эле сопсоо болуп калды. Тем эле сонун. Же болбосо 5-имде кайтып келип калды өзүнүн жерине. Сапары да жоюлуп кетти, бир адамдын оорусу жоюлуп кетти. Эмне кылат бул адам? Келип алып өзүнүн үйүнө кайтып келип, аялы менен жыныстык катнашка барып, тамагын жеп, кенен жүрө береби? Же орозосун ошону улап кетеби деген сөз да. Ошондой эле жана этек кирип келген, жана нифастагы аялдарда күндүн жарымда тазаланып калды. Жана кадимкидей капыр адам күндүз исламга кирип кетти. Же жинди адам күндүз айыгып кетти. Же балагатка жете элек адам күндүздүн жарымда өзүнүн балагатка жетип эсине келип калды. Эмне кылат буларга деген. Булардын акысында алымдардын арасында бул сөз бар. Айрымдар айткан, эгерде үзүрүм менен деген жана сапар жүйөлүү себеп менен болгон болсо, оозу ачык эле бойдон калат. Мындай айткан, тамак жеп, чайын ичип жүрө берсе болот ороз айында. Кайтпаса сапардагы адам сапарынан кайтып келсе, оорулуу адам айыгып калган болсо, үзүрөр адам өсүнө келип калган болсо, 5-имден кийин. Ал эми атайлап ачып салган адам болсо, ал орозонун урматы үчүн, ошондой кылган кылмыш үчүн ал күндү толуктап берет, жана ошондой эле эч нерсе жебейт. Эсине келип алса да. Орозону урматтаган үчүн ал урматсыздыкта биринчиден эч себеби жок ачып алган. Анан оозумду ачып алдым, эмне болду да, болор ишпин баары болду деп коюп, суу ичип, тамак ичип, кечке чейин жүрө бербестен ачка жүрөт, орозосу дагы кабыл болбойт, аны кайтарып берет, бирок ошондо да жебейт да. Ал эми үзүрү бар адам болсо, жанагылар, алар жеп ичип жүрө берет. Сапарда жүргөн адам кайтып келсе дагы, айрым алымдар айтат, ага деле колдон келишинче туугандарына, жакындарына, орозодо жүргөн адамдарга көргөзбөстөн жегени жакшыраак деп айтышкан да. Орозонун урматы үчүн, анан башка адамдардын көзүнө дагы жаман көрүнөт да. Ар бирин айтып жүрбөйт да. Ошон үчүн жана ороз ай кирип келгенде кафелердин жабылышы, айрымдардын ошо оорусу себеби болсо да көчөлөрдө тамак жебегени, башкаларга көргөзбөгөн, бул дагы орозого болгон урматсый. Мусулмандарга болгон урматсый. Ошондой эле орозонун ортосунда бир адам билип калса орозо ачыкталып ага, ал орозонун жарымын толуктап берет, 15 күн тутуп берет, кийин орозо бүткөндөн кийин калган орозосун казасын кайтарып берет. Бул мындай бир илимдүү адамдар окуй турган, фатва бере турган маселе эмес туугандар. Орозо бул кадимки намазды кадимкидей билгендей эле орозонун өкүмдөрүн билиш керек. Себеби бул исламдын 5 рүкүнү. Келмени кандай билсеңиз, намазды кандай билсеңиз, орозону дагы ошондой майда чүйдөсүнө чейин жакшы түшүнүп алыш керек. Себеби орозо мына ошо такыбалыкка бара турган, адамды оңдой турган Аллахтын улуу буйругу. Анан ушуну өзүнүн жолу менен, туура сүннөт менен тутуп аткарган болсо адам сөз таасир алат, пайда алат. Аллах таалам баарыбызга тавфик, ийгилик берсин. Орозону туура кармоого насип кылсын. Ороз айга жетүүгө Аллах таалам бизге насип кылсын. Ва саллаллаху таала аля хайр халкихи ва аля алихи ва сахби ажмаин.